Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Бул тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 17 сентябрга карата Кыргызстандагы COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалыматты алып карасак, акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык COVID илдетинен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 107 болду. Анын ичинде Бишкек шаарында 52, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 9, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 12, Жалал Абад облусунда 12 жана Баткен облусунда 16. 17 сентябрь 2020 жылга карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID илдетинин жаңы учурлары 81 болду. Алардын ичинде Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 22, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 13 жана Баткен облусунда 15. Лабораториялык тастыкталган учурлардын жаңы саны 41 болуп, алар Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 7, Талас облусунда 2, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 9 жана Баткен облусунда 11 учур. Клиника эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлар 40 болуп, алар Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 15, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 3, Жалал Абад облусунда 4 жана Баткен облусунда 4 учур катталды. Жалпы катталган учурлардын саны 45.153 түздү. Анын ичинде лаборатордук тастыкталган 19.163 жана клиника эпидемиологиялык тастыкталгандар 25.990 учурлар. Республика боюнча стационарларда дарыланууда 527 бейтап бар, ал эми амбулаторлук дарыланууда 11.788 бейтап. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 103, Ош шаарында 14, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 86, Талас облусунда 14, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 67, Жалал Абад облусунда 83, Баткен облусунда 113. Лаборатордук тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 913, Ош шаарында 329, Чүй облусунда 351, Ош облусунда 85, Талас облусунда 23, Нарын облусунда 31, Ысык Көл облусунда 37, Жалал Абад облусунда 12, Баткен облусунда 7. Республикада акыркы сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Ал эми жалпы эпидемиологиялык процесс башталган күндөн баштап каза болгондордун саны 1063 кишини түздү. Анын ичинде лаборатордук тастыкталган 26 жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган 797. Бир сутка ичинде коронавирус илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 4 кишини түздү. Бул учурлар Баткен облусунда бирөө жана Ош шаарында бир учур, ошондой эле Ош облусунда 2 учур катталды. Республика боюнча жалпысынан медициналык кызматкерлер арасында 3185 учур катталды. Алардын ичинен бир сутка ичинде ооруканалардан айыгып чыккан кызматкерлердин саны 1 кишини түздү. Үй карантининен 9 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 2739 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Дагы бир белгилеп кетүүчү маалымат: Саламаттык сактоо министрлиги күз-кыш мезгилинде даярдык иш-чараларынын алкагында, ошондой эле келе жаткан эпидемиологиялык грипп сезонун эске алып,
грипп илдетинен өлүмдөрдү жана өнөкөт оорулардын өрчүп кетишин алдын алуу максатында 119.663 доза гриппке каршы вакцина сатылып алынды. Бул вакцина республиканын бардык региондорунда таратылып жеткирилди. 16 сентябрдан баштап гриппке каршы вакцинациялоо Чүй областарында биринчиден баштап жана Бишкек шаарында башталды. Ошондой эле график боюнча бардык региондо бул вакцинациялоо мындан ары жүрүп жатат. Негизинен саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына ылайык вакцинациялоо биринчи учурда өнөкөт оорулары бар жарандарга, андан сырткары көп ооруган балдарга, медициналык кызматкерлерге, 65 жаштан өйдө өткөн кары адамдарга, ошол эле учурда карылар үйүндөгү карыларга, андан сырткары мектеп интернаттардагы окуган балдарга, балдар үйүндөгү балдарга биринчи учурда жүргүзүлөт. Вакцинанын экинчи партиясы 21 сентябрдан кийин, ал эми 3-чү партиясы 27 октябрдан кийин келиши күтүлөт. Вакцинациялоо үй бүлөлүк медицина борборлорунда жүргүзүлөт, республиканын бардык региондорунда, областтарда, райондордо. Андан сырткары бул вакцинациялоону оперативдүү тез уюштуруу максатында мобилдик вакцинациялоо группалары түзүлүп, алар дагы вакцинацияны жүргүзөт. Албетте бул вакцина бардык жарандарды камтый албайт. Негизинен калктын 13% камтылат. Өздөрү каалаган жарандарга дагы вакцинациялоону алуу максатында жеке менчик үй бүлө борборлорунда дагы вакцинациялоо жүргүзүлөт. Вакцинациялоо боюнча Саламаттык сактоо министрлиги дагы кошумча маалыматтарды массалык маалымат каражаттары аркылуу, андан сырткары интернет булактары аркылуу биздин калкыбызга берип турат. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Опираясь на статистическую информацию по коронавирусной инфекции на 17 сентября 2020 года в Кыргызской Республике за последние сутки с выздоровлением с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 выписано 107 пациентов. Из них в городе Бишкек 52, в Чуйской области 4, в Волжской области 9, в Таласской области 1, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 12, в Джалабадской области 12 и в Баткенской области 16. На 17 сентября 2020 года по республике за сутки зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных новых случаев COVID-19 81, из которых в городе Бишкек 7, в городе Ош 4, в Чуйской области 8, в Волжской области 22, в Таласской области 3, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 8, в Джалабадской области 13 и в Баткенской области 15 новых случаев. Из 81 нового случая 41 это лабораторно подтвержденные, и из них в городе Бишкек 2 случая, в городе Ош 3, в Чуйской области 2, в Волжской области 7, в Таласской области 2, в Нарынской области не зарегистрированы новые случаи, в Иссыкульской области 5, в Джалабадской области 9 и в Баткенской области 11. Клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 8, из которых в городе Бишкек 5, в городе Ош 1, в Чуйской области 6, в Волжской области 15, в Таласской области 1, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 3, в Джалабадской области 4, в Баткенской области 4. И за весь период зарегистрировано всего 45 153 случая, из них 19 163 это лабораторно подтвержденные и 25 990 это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи.
На сегодняшний день в стационарах страны находится на лечении 527 пациентов и на амбулаторном лечении находится 1788 пациентов. В стационарах города Бишкек находится на лечении 103 пациента, в городе Ош 14, в Чуйской области 37, в Волжской области 86, в Таласской области 14, в Нарынской области 10, в Иссыкульской области 67, в Джалабадской области 83 и в Баткенской области 113 пациентов. Амбулаторное лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 913, в городе Ош 329, в Чуйской области 351, в Волжской области 85, в Таласской области 23, в Нарынской области 31, в Иссыкульской области 37, в Джалабадской области 12 и в Баткенской области 7 пациентов. За последние сутки в Кыргызской республике летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. С начала эпидемиологического процесса по республике зарегистрировано всего 1063 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденные 797. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 4 новых случая. Это в Баткенской области 1, в городе Ош 1 и в Волжской области 2 случая. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3185 случаев. За сутки из стационаров страны с выздоровлением выписан 1 медицинский работник. И из домашней самоизоляции выписано 9 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2739 медицинских работников. Также хотелось бы остановиться на еще одной важной информации о том, что Министерством здравоохранения за счет централизованных мероприятий уже закуплена первая партия противогриппозной вакцины. Это 119 663 дозы. В настоящее время данная вакцина распределена по всем регионам нашей страны. И с 16 сентября уже начата вакцинация в Чуйской области и городе Бишкек. И дальше вакцинация будет проводиться по всем регионам страны. Вакцинация будет проводиться в центрах семейной медицины во всех областях и в районах. Также для оперативного проведения вакцинации будут подключаться и формироваться мобильные бригады по проведению вакцинации. Вторая партия вакцины будет поступать после 21 сентября, и третья партия вакцины также ожидается поступление после 27 октября. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вакцинации в первую очередь подлежат лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, в том числе и люди пожилого возраста, находящиеся в домах престарелых, дети школ-интернатов, домов ребенка, медицинские работники. И, конечно же, необходимо отметить, что несмотря на то, что охват вакцинации групп риска составит 13%, будут и желающие сами пройти вакцинацию. В связи с этим для проведения вакцинации на платной основе будут привлекаться и частные медицинские центры. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. Спасибо за внимание.